Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда учур маселеси программасы. Биз теманы баштаардан булуп мен келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Бишкек санитардык полигонунун директору Чыңгыз Асылбаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Бишкек шаардык регионалдык башкармалыгынын бөлүм башчысы Анарбек уулу Медетбек, экологдор кеңешинин катчысы, активист Адил Назаров жана Калыс Ордо конушунун тургуну Акмарал Абдыкалыкова. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Мен сиздерге бүгүн айтайын деген тема бул көрүүчүлөр менен кошо кара түтүн, Бишкек шаарынын чеке белиндеги кара түтүн тууралуу, полигондун акыбалы туурасында кеп кылабыз бүгүн. Жаратылышты экологиянын, анын ичинде абаны таза сактайбыз деп биз дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде Кыргызстандагы ушул экологияны сактайбыз деп турган учурда шаардын чекесиндеги биздин акыбал мындай болуп турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, акыбал ушундай, экологияны сактайбыз, абаны таза сактайбыз деп атканыбыз менен, бирок кантип ушул көрүнүш менен биз абаны кантип сактайбыз? Бул эми күндө болуп аткан көрүнүш. Бул өзгөчө кырдаалдар болуп, бир жума ичи ушундай болуп, анан токтоп калган маселе болсо, анда биз чыдайт элек өчүргүчөктү. Бирок бул жыл айланып 5 жылдап, 10 жылдап келаткан көрүнүш мынакей. Бул эми эч нерсе эмес. Бул деген нерсе абага тарагандан кийин Бишкек, Чүй-Борундагы бүт бардык тургундар ушул аба менен дем алып жатышат. Ал эми ушул айланасында 10 миңдеген жашоочулар, калктуу конуштар бар, жашоочулар жашаган. Эми алардын дем алып аткан абасын мына ушул тасманы көрүп, сиздер элестете берсеңиздер болот. Анда биз эфирибизди баштайлы, тасмабыз улана берсин. Мунун түнкү көрүнүшү да бар. Түнкү көрүнүш кандай? Азыр көрөсүздөр, менин аркамда чыгып турат. Бул согуш талаасы эмес, бул жөн гана биздин Бишкектин четиндеги полигон. Мен ушуну эскертип коеюн. Суроону сизден баштайын анда. Бул эмне деген көрүнүш? Кантип чечебиз бул маселени? Түтүндү кантип токтотобуз? Бул азыр көргөзүлгөн видеолор ошол биздин полигондун атыбалынын кырынан тартылган. Мына ушул көрүп аткан азыркы учурда бул швейн отходдор күйүп атат да. Мынакей. Ага чейин да өтүп кеткен кадрларда кара түтүн болгон, ушул күйүп аткан синтетика. Бул жылы Россияда болгон окуялар менен байланыштуу Россия мамлекеттин границалары жабылып, Кыргызстандын швейн цехтери абдан көп объемдо продукцияларын Россияга жөнөтүп, анан ошолордун отходдору бизге келип атышат. Ушу жаз айларында биз мына агентствого кайрылып, агентство бизге предписание жөнөткөн, ушу швейн отходдорду кабыл албагыла деп. Тилекке каршы недобросовестный предприниматели. Сөзүңүз каралжы, улантасыз. Тигүү цехтеринин калдыктары деп атасыз. Бирок ушунун баары тигүү цехинин калдыгыбы? Мынабы. Бул азыркы күйүп аткан, мына үстүнөн панорама болуп тартылган. Азыркы күйүп атканда өзүнчө комментарий кылып берейин. Көрүп атпайсызбы? Азыр тигин айтып берейин, анан буну айтып берем. Эми сиз тигүү цехинин калдыктары дегениңизден суроо салып атам, ушул азыркы тигүү күн тартылганда абдан сонун көрүнөт экен. Бул башкасы, азыр айтып берем. Анан азыркы учурда күнүмдүк 30-40 тонна швейн отход келип атат. Биз аларды өзүнчө бөлүп көрдүк. Аны сорто кылып көрдүк. Предпринимательлерди издеп, кто занимается переработкой. Бирок тилекке каршы швейн цехтер өзлөрү ыргытардын алдында дагы сорто жазап ыргытышат экен да. Уже не подлежащий к сортировке, только к уничтожению. Бөлүп көрдүк. Андан кийинкиси буну деген проблемасын чечүү маселесинде мэр Эмилбек Мырзакулович атайын тапшырма берип, азыркы учурда бир предпринимательдер менен келишим түзүп, азыркы алар атайын оборудование заказ кылып алып келатышат. Ошону орун табып, жайгаштырып, швейн отходдорду жокко салуу иштерин жүргүзүп атабыз. Ал эми тиги азыр караңгы убакта тартылып кеткен видеону бул атыбалдын кыры. Эски полигондун аянты 45 гектар. 45 гектар 72-жылдан бери колдонуп келе атат. Анан үстүнөн уже көп жагын бир
38 гектардай биринчи слойго рекультивация болунду да. Анан мурун эмне үчүн мындай көйгөйлүү проблема жок болчу? 18-жылга чейин мусорду атайын карталап, мына 40 гектар жерине, ар кайсы жерине улам сайын төгүп отту жеткирбүчү да. Анан проект башталгандан кийин, рекультивация башталгандан кийин бул чоң 45 площадкасы көмүлүп келип, азыр bir 10 гектардай да, анын 10 гектарын 5 гектарын активдүү колдонобуз. Ошондо бул көмүлүп келген чыга турган метан газы келип барып чыккан жолун таба албай бул жагынан чыгып атат да, атыбалдын кырынан. Ошон үчүн кыпкызыл болуп яркий пламя да. Жок, эми жыйынтыгында жанагындай күндүзгү кадрларды көрбөдүңүзбү? Жыйынтыгында ошондой түтүн чыгып атат да. Эми буга чейин канчалаган мэрлер алмашты, шаар бийлиги. Мен азыркы мэрди дагы күнөөлөгүм келбейт. Эмнеге? Бирок бир кайсы бир чараны көрүш керек да. Эмнеге ушул түтөтүп коюп биз карап отурабыз? Азыр да ошону да айтып кетейин. Өзүңөр билгендей, ошол жерде Ехитус компаниясы проект реализация кылып атат, рекультивациясын. Азыр ошол метанды отводить эткен трубаларды өткөрүп атышат. Мына 2 жума мурун бизге поручение берип, финансирование бөлүп берип, күнүндө биз грунт ташып атабыз полигондун үстүнө. Четинен ош жерин көмүп келебиз дагы. Көмгөнгө, чтобы предотвратить взрыв от метана, мы проведем трубы и выведем газ оттуда. И затушим край отвала. Аз туруңуз, мен экологдордун пикирин уккум келип атат. Акмарал эже. Экологдордун пикирин уккум келип атат. Аз сизге сөз берем азыр. Анарбек мырза. Медетбек мырза, кечирип коюңуз. Бул азыркы көрүнүштү көрүп туруп экологдор эмне дейт? Анан сиздер эмне чара колдондуңуздар эколог катары? Бүгүнкү күнгө чейин. Экология тарабынан, биздин башкармалык тараптан Бишкек шаары жана Алаң Үдүн району боюнча башкармалык биз тарабынан мэрияга жана ошондой эле Бишкек санитардык полигон ишканасына жана айтылып атпайбы, швейня бул тигүү цехтеринин отходдору депчи. Эң биздин көйгөй биринчиден ушул синтетикалык отходдор болуп атат да. Ушуларды киргизбей эле, ушуларды баягы өзүнчө бөлгүлө деп кат жазылган. Андан бөлөк прокуратурага, Бишкек шаардык прокуратурасына кат жазылган. Бишкек шаардык прокуратура тарабынан жакында эле биз комиссионно болуп, ал жерде санитардык эпидемиолог көзөмөл, биздин лаборатория, биздин башкармалыктын адистери, ошондой эле архитектура бардыгы чыгып жеринде барып көрүп келдик, мына лабораториялык немелерди кылып. Анан ошол жерден азыр лабораториялык изилдөөлөрдүн немеси чыкты, жыйынтыгы. Эми ал баарыбызга белгилүү болгондой эле ПДКдан ашат. Кээ бир жерден 3-4, кээ бир жерден 5 эсе жана катуу частицалар деп коёбуз, PM2,5 деп айтылып атпайбы? Ушулар боюнча жана ошондой эле оксид азот, оксид углерод боюнча жана уулуу заттар боюнча биздин баягы көрсөтүлгөн немеден концентрация, көрсөтүлгөн концентрациядан ашык. Ашык болду. Жыйынтыгында кимдерге, сиздердин кандай укугуңуздар бар дегеле? Эмне чара колдоно аласыздар? Ушул экологияны бирөө бузуп атат дейли. Шаар бийлиги, район бу, же райондун ичинде бир кайсы бир үйдө бир мончоонун түтүнү чыгып атабы, же огороддо бир нерсе түтөп атабы? Эмне чара колдоно аласыздар? Биз тараптан сөзсүз түрдө чаралар колдонулат. Бул укук бузуулар жөнүндө кодекси бар Кыргыз Республикасынын. Ошол кодекстин беренелерине ылайык штраф, айып пулдар салынат. Ошондой эле эгерде дагы деле аткарбай турган болсо, ошондой укук коргоо органдарына кат жөнөтүлөт. Эми ошол жерден туруп туруңуз. Эми могу түтүм үчүн ким жооп берет? Сиздер кимге айып пул сала аласыздар? Анан ал айып пулдун өлчөмү канча? Айып пулдун өлчөмү азыр бул шаар бийлигине айып пул салдыңыздарбы? Шаар бийлигине салган укугуңуздар барбы? Укугубуз бар. Шаар бийлигине 2018-жылы акыркы жолу текшерүү болуп, санитардык полигонго 50 000 сом эски административдик кодекс боюнча айып пул салынган. Азыркы Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 230-беренесинин негизинде бул тарапка биз булгоочу заттарды атмосферага чыгарууну жүзөгө ашырууда
бузуулар жөнүндө 280 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Жана ошондой эле мына жана айткандай прокуратурага биз материалдарды өткөрүп бергенбиз. Ал жактан да териштүү иштер жүрүп атат. Эми жогорку ушул айып пул 50 000 турбайбы? 50 000 сом. Мурунку кодекс менен. Азыр мурунку эски административдик. Азыр учурда. Азыр 280 бул 28 000 сом. 128 000 сом. Жок, 28 000 сом. Демек 128 000 сомго ошончо 10 000 деген калктын андан сырткары Бишкектин тургундарынын, чүй борумдагы тургундардын ден соолугу 28 000 сомго сатылып атыптыр да. Жок, мындай жатканда. Бул жерде Адил мырза, сөз сизде. Бул жерден айта кетиш керекмин. Эми мындай айтканда ачык эле сүйлөшөлү да. Чок, күйүп турган чоктучу мындай үстүнө таштандыны алып барсаң эмне болот? Эми мындай күйүп турганын мындай чоккочу отун салсаң эмне болот? Ал күйөт. Күйөт. Ошондуктан урматтуу туугандар, алдын ала эле ачык эле айтыш керекпиз да. Бул от өчпөйт. Бул от өчпөйт, күйө берет. Бул болсо эме да тиги меште көмүр күйүп атса, улам эле көмүр таштай берсең эмне болот? Ал күйө берет. Шаар бийлиги айтып атпайбы? Грунттогу атабыз үстүнө атпайбы? Жок, ал жардам бербейт. Ал күйө берет да. Ошондуктан Минприроданын өкүлүнө менде суроо да. Эми айткандачы, эми шаардын ичинде бирөө бирдеме өртөп атса, барып туруп, баса калып туруп, аны өчүрүп атпайбы, туурабы? Жаптырып, тиги айып пулун салып, эмнеге ошо күйүп аткан, элди уулантып аткан, мындай айтканда жана сууларды кирдетип аткан свалка, мындай айтканда, канча миң киши жашап атат. Эмнеге ошо свалканы жаппайсыңар? Бир эле суроо. Жооп берип коюңуз. Медет мырза. Жооп беребиз обязательно. Бул жерде сиз жакшы суроону берип атасыз. Биз азыркы учурда бул свалкадан бөлөк бизде таштанды таштоочу жай жок. Анан биз буларды жаап салганга укугубуз бар дейли. Анан биз буларды азыр жаап салганда биз миллион эли бар шаарыбыз бар. Алардын таштандасы мына сизден деле да чыгат. Ушулардын таштандысы каяка барат? Мына буларды жаап салдык. Ошондуктан азыркы убакта биз санитардык полигондун өкүлүнө обязательно каттарды жазганбыз. Өчүрүү боюнча биз бир эмес бир нече жолу каттар жазылган. Мына представитель өкүлү турат. Андан башка мэрияга да каттар жазылган ушуну өчүрүү боюнча. Андан башка жанагы мусор переработка, мусор иштетүүчү, таштанды иштетүүчү, сорттоочу заводдун курулушун эртелетүү боюнча бир эмес бир нече жолу каттар жазылган. Эмне жыйынтык жооптор болду? Азырынча бул жактан мэриядан дейли, мэриядан бизге аткарылган иштери боюнча эле каттар келип атат. Азырынча эч кандай жыйынтык жок. Таштанды сорттоочу завод дагы деле курула элек. Мына ушул көйгөй ушунда болуп атат. Жана башында айтпадыкпы? Рекультивация бүтүш керек. Мына бүтүш керек, анан от өчөт. Адил мырза айткандай, рекультивация бүтсө, жанагы полигон жабылса, эски полигон. Анан от өчөт. Анткени анын астында метан газы чыгат. Метан газы бул анан түбүндө таштанды чиригенде бул өзүнөн өзү өрт чыгат да, от чыгат. Андан башка жанагы кара металл чогултуучулар деп коет. Полигонун территориясында жүргөн. Алар жана провод немелерден зым чыгарабыз деп жана башка максаттар менен өрт коюшат үстүнө дагы. Ошону менен азыркы убакта өрт өчүрүү маселеси токтобой атат да. Канаты жок, буту жок. Ошого мындай кошумча сөз да бул жерден. Эстониялык компаниянын корутуусунда бар. Ал жерде жазылып атат. 80% өрт ошол жерде жана таштанды, баклажка сорттоп жүрүп атпайбы? 80% өрт ошолор чыгарат депчи. Бул жерден баары билет да. Түнкүсүн машинанын дөңгөлөктөрүн өрттөйт. Өрттөп темир чыгарат ал жерден. Анан капталында атайын өрттөйт, бир сыйра күйүп кеткенде таштанды, темир чыгат. Демек максат пайда табуу. Пайда табуу болгону 80% мисалы өрттүн болуп турганын мисалы ал жерге киши кирбесе, өрттөбөсө, мындай айткандачы, буларды мен полигонду түшүнүп турам, буларды кайтара турган киши жок, анткени тозулган эмес. Ошондуктан бул жерде жанагы мусор мафиянын кирешеси булагы турат да. Ал жерде мына Кыдыракей баклажка деп билесиңер, бир 10 чакты пункт турат. Үстүнөн сорттойт. Аларды эч ким кетире албайт. Ал жерде мындай кетире ала турган бир да киши жок да.
Ал жерде мурун мисалы Айбек мэр болуп турганда күнүгө эртең менен барчы да. Эртең менен барчы. Азыр мен канча ай болду? Мэрдин дагы барган көрө элекмин. Эми тиги депутаттар менен болгондо барып калат да кээдечи. Вице-мэр деле аркы барып атабы, барган жокпу мен көрө элекмин да. Эгерде ошол жерден чыныгында мындай столду кол менен чаап туруп өчүрүлө. Керек болсо монун баарын чыгарыла десе эле, бул уже иштегенге оңой болмок. Демек бул жерде маселе пайда маселеси ортодо жол болуп атат дегенди айтып атасыз. Азыр канаты жок, буту жок, жыланбай куш кантип экен дейт. Ошол жерде чырылдаган эл бар, калк бар, 10 миңден ашык деп атабыз. Канчалаган конуштун жашоочулары мына ошол жерде кантип күн көрүп атышат, эмне деген жашоону кечирип атат, азыр Акмарал эже айтып берсин. Биздин жашоо, ошол жердеги жашоону мен 2003-жылдан бери көтөрөм да. 2003-жылы ошол жерде мага жер берилген, милицияда иштеп аткандан, Октябрьский районунан берилген. Ошол кезден бери эле ушул акыбал да. Мына ол менин бир жумадагы алган каттарым. Мына мэрияныкы, райондуку, мына биздин жазган кайрылуубуз, анан кайра эле жооп, мына жогорку кеңештин депутаты Сурабалдиевага коркутуп да жаздык, жалынып да жаздык. Ал байкуш кыз чырылдап ошол биздин округтан болгон үчүн өткөндө депутаттык немени группаны алып барды, көргөздү. Эми ушунча депутаттар барып аткандан кийин азыр ушул жерде биз бешөөбүз муну талкуулаганда деле толук чыкпайт. Комиссия эмне деп кетти? Өткөндө комиссия кайра эле ошо Эльвираны жаман көрүп, мэрия менен Эльвиранын ортосунда айтышуу болуп ушуну менен чектелип турат менин билгеним. Жыйынтык жок дегеле. Дегеле жыйынтык жок. Мына азыр баланча күнү момундай баланчадай чара көрөбүз деген. Жок, мен чара көргөндөн мен бул жердечи ким мэр келет, мен бул свалканычы кормушка деп билем. Ошол жерде ар бир квадрат метрден бери бөлүнүп калган. Бул баягы эле каныбызга, мээбизге, бутубуздан чачыбызга чейин сиңип калган коррупция жатат бу жерде. Бул жерде ошол неме отходдорду күйгүзө турган май бөлүнөт, Чыңгыз? Солярка бөлүнчү эмес беле мурда, азыр бөлүнбөй калган. Көп болду, бөлүнбөйт. Мына солярка бөлүнбөсү. Быкшып анан күйөт. Бул мына 22 миллион, андан мурун 17 миллион деген сөздөр болгон. 22 миллион мен точно деп билем. Евро бөлүнгөн. Бул деген жана Евробанктан бөлүнүп атат. Европейский банктан. Европейский банктан бөлүнүп атат. Мына ошол жерде иштеп атканда азыр Первомайскийден аким болуп калды Сазыбаев. Ким Шекербекович, аты ким эле? Сазыкулов Максат Шекербекович. Сазыкулов Максат Шекербекович. Ошол жигит ошол жерде вице-мэр болуп иштеп аткан кезде ушул бир топ иштер жасаган. Ошол ты согласен да неме Чыңгыз? Ошол жерге барып жана каттарды жазып, жана полигондорду, мына полигондорду ошол жердеги бир 30 гектар жерде 16 гектарын бир жапкан болчу, рекультивация кылган, Андан кийин нар жакка жылдырып ушул бир топ иштерди жасап, кичине мындай асман көрүнүп калган бизге. Туура айтасыз. Андан кийин деле шак муну алды дагы ордуна вице-мэр Пипиков дегенди орустап келип коюп койду. Кадр деген чечет. Муну Адил мырза туура айтып атат. Эгерде үйдө эне таза болбосо, балдар таза болбойт, үй таза болбойт. Ошону контролдогон ата бир коюп туруп, ал ону десечи, эч ким албайт. Биздеги бийликтин бардыгы ушуларда турат. Чыңгыз мырза. Мына азыр мен азыр угуп туруп, мен ушу жиynим келип атат да. 18-жылы бир штраф кылыптыр. 18, 19, 20, 21, 22. 5 жыл болду. Эмнеге штрафты көбөйтпөсөөр? Штрафты эмнеге кайта-кайта жазбайсыңар экология? Азайыптыр. Анан кийин наоборот азайыптыр 28 миңге түшүптүр. Ал жерде деген азыр 5 блоктон 15 блокту жаңы мектеп түшкөн, 86 мектеп. Жана Кубанычбек камалган мектеп ошондо камалды. Ал жерде 2000ге жакын бала окуйт. Ошонун 40%, 45% пневмония. Буга кимдир бирөө жооп бериш керек да. Мына былтыр мурдагы жылы түтүндү каптап кетти эле шаарды. Депутаттар бызылдап, чоңдор бызылдап, аба жетпей атат, өлүп атабыз деди го. Биз күнүгө ушундай картина биздечи. Биз деген эшти кечинде атсаң келет. Бир-эки кичине тазарып калганда, ой, проветрить этип алалы, тиги экинчи этажды ач, биринчи этажды ач, моюнту чуркап калабыз. Анан эле келет каптаган боюнча немеге шаарга түшкөндө уялабыз ошо жыттарданчы. Жыттанат кээрлерденчи, кийимдерге чейин сиңет алчы.
Анан бул азыр мына Чыңгыз мырза, эми Чыңгыз мырзага жакында эле барды, бул жигит барыптыр. Эми Чыңгыз мырзанын колубуту байлануу. Мында акча жок. Акча жок. Бөлүп берген жанагыдай солярка болбосо аны күйгүзө турган, чачып туруп күйгүзүп жиберсе өртөнүп кетет да. Анан ал жердин айланасын барып көрсөңүздөр, ошо жүрөк түшөт. Азыр эми Чыңгыз мырзага сөз берели. Жанагы мафия анан пайда деп атпайлыкпы? Ошол эмне үчүн ошо пайда тапкандарга жол берип атабыз анда? Азыркы учурда мен биринчи эмеден баштайын. Тоже азыр бизде эже айтып кеткендей, чындап эле акчабыз жок да, ашык акчабыз. Мен жаңы келгенде эле ушул көйгөйдү көрүп, биринчиден жылдын башында биздин мекемеде сокращение болот. 44 киши иштейт да, анын 23 кишисин кесип салышат. Эң больной жер ушул жер. Булар биринчиден Ким кесип салып атат, ким кыскартып салып атат ошо? Ага чейин мурда Айбек Жунушалиев убактында ошол полигонго государственный частное партнерство алып келебиз деп, инвестор тауып, анан ошолорго өткөрүп беребиз деп, алар кишилер келип, анан мен укканым боюнча ошо түтүнүнө 2 күн чыдабай кайра кетип калышыптыр да. 2 күн чыдаган эмес, 2 күн. Аларга жок, Эстонияда эмес, Казакстандан деп уккам. Алар өзүнүн бульдозеристерин алып келип, анан ошол себептен БСПде көп жыл иштеп кеткен, ошол бульдозерлерди айдаган, бульдозерлерди ремонт кылган, ошо территорияны охрана кылган кишилердин баарын сокращение салышат. Азыр эже Адил мырза айтып кеткенде туура, эч ким үстүн кайтарбайт. Биз жана милициянын ДГСО кызматына кайрылып көргөнбүз, бирок алар тилекке каршы эгерде силердин территорияңар бекитилинбесе, хотя бы видео наблюдение коюп бергиле деп өзлөрүнүн условияларын карап атышат да. Анан азыр Эмилбек Мырзакылович мына дополнительно изыскать средства деп поручение берди биринчи вице-мэрге. Ошол территорияны азыркы убакытта болуп аткан выгрузка болуп аткан территорияны тегеретесин полностью каттатып, КПП койдуруп, видеокамера койдуруп, анан ошол жерге өтүп аткан сорттого кирип аткан кишилерди дагы списоктоп, иликтеп, паспорттарын жазып алып, түнкүсүнө прожекторлор коюп, освещение кылып берип, чтобы түнкүсүн азыр Адил мырза айткандай жана дөңгөлөктөрдү жагып, же атыбалдын кырындагы темирлерди, чукугандардын жолун Ким жагып атат, ким өрттөп атат дегенди тастыктоо максатында. Тастыктоо. Ал эме көйгөйдү чечүү үчүн да мына 5-комго караштуубуз биз, Первомайский райондун 5-ком начальниги менен да аябай тесно иштешебиз. ИДНден жана кичинекей балдарды, анан үстүндө ушул сорто кылып аткан кишилер дагы бульдозердин астына да секирип кеткен убактарда. Жумушту көрүп атабыз. Жумуш азыр жыйынтыгы мындай болуп аткандан кийин сиз кыскартып эле мындай айтыңызчы. Азыркы суроого жооп бериңизчи. Мафия барбы? Пайда табылып атабы ал жерде? БСПнын пайдасы ошол сорто БСПнын функциональный обязанностуна кирет. Мен келгенде уже ошол жерге аренда катары биздин функцияларыбызды конкурстан бирөөгө тапшырып бергенбиз. Ал кишилер ишин кылышат. Анан мафиясын тааныбайт экен. Пайда табышабы? Пайда табылабы? Алар ошол компания бизге аренда төлөшөт. Ооба, мы свою функцию сортировки и извлечения вторичного сырья из ТБО передали через конкурс на аутсорсинг. Алардын каражатынан канча акча түшөт ошондо биздин шаар бийлигине? Бир айда 960 000 сом түшөт. 960 000 сом. Сөз сизде. Эми мафия жөнүндө мен айтып берейин бул жерденчи. Былтыр ошо ноябрь айы болуш керек. Ошо Первомайский РОден бир рота милицияларды алып келдим да. Анда тиги Айбек мэр болуп турган, уруксат берип. Сиз ким болуп иштечү элеңиз? Анда мен зам директор болуп иштечүмүн ал жерде. Полигондо. Полигондо. Жана өрттөп эметкенде мен келип айттым. Эми силер өрт чыкса баарыңарды жабам дедим да. Өрт чыкты, бир ротаны алып келдик. Анан кийин эми аякта эме да биз элбиз, биз бияктан нан таап атабыз. Мен айттым, анан нан таап, силер болсо аякта 100 киши нан таап деп, 10 000 киши ууланыш керекпи? Деп туруп, кээ бирлер эми баягы обондор бар да. Аларды колтуктап монда баарын чарып салдык да. 2 күн жаап салдык. Бир да кишини киргизбей. Экологический катастрофа деп, МЧСтен тиги болду жабалы деп. Анан эмне болду дебейсизби? Баарын жаап атсак, кайра эле мэриядан звонок келди.
уруксат бергиле депчи. Анан кийин шыйракка чапкандай болдук да, өзлөр мейли дейт. Анан кайра айтат, болду, уруксат берип койгула депчи. Мен силерге айтып кетейин бул мафия боюнча. Бул жерде иштин баары баклажкада жатат. Баклажка, картон, темир, ошонун эле айланышы, мына Бишкек шаарынан баштап полигонго чейин айланышы мен санадым, бир айда 1 миллион доллар экен. Жана бомждор соттойт, алар менен да жана незаконный приемкалар менен күрөштүм. Мондай пакет документ прокуратура менен УВД менен эме кылып туруп, анан эмне болду дейсиңерби? Бир приемка барсам, действующий милиция отурат. Экинчи приемкага барсам, майор милиция в отставке. Дагы бир приемка барсам, бүт параллелитетиге агуй. Анан тиги эмеге чейин, милицияга чейин чыкты да. Анан мен айттым, кечирип койгула дедим. Бийликтин укуру узун болот. Моңолар незаконный. А эгерде ошо 1 миллион доллары, эки ишкана бар, тазалык менен БСП. Ошолордун чөнтөгүнө түшүп, иштесе алардын жумушчулардын айлыгына да кетмек, өрт өчүргөнгө жапканга. Ошондо мындай айткандачы, каймагын башка кишилер жеп атат, а проблемалардын баары мында башкаларга аркалатат да. Тазалыкта эмне болду жайында турабы? Мусор чыгарбай эмнеге? Анткени техникалардын баары талкаланган. Айлыктары 18 миң, 25 миңге эми элестен бирөөнүн бок сийдигин тазалап мындай айтканда эмне гана чыгарбайт да? Анан үйдөн эмнесе, үйүндө эле бузуп турупчу чыгарып салат да. Мындай айтканда элдин да жоопкерчилиги өтө чоң да, мындай айтканда. Не үчүн ошол пайда тапкандарга каршы бир чара көрбөйбүз? Вот экология. Мен дагы суроо беребиз. өзүмдүн иштеримди айтып келейин. Адил мырза туура айтып атат. Аякта жөнөкөй киши жок, чын айтканда. Күчкө салып жапсак деле болот турбайбы? Мына өзүм ошо ишке келер менен шаар ичин эмес, деги ошол объезднойдон өзүбүздүн полигонубузга чейин 10-11 экен да, мен санап күндө өтүп, анан бир сыйра УВД менен чыктык, ЦГСН менен бир сыйра чыктык, СЕИ менен бир чыктык. УВД келет незаконная предпринимательская деятельность вдоль дороги 3,5 миң сом штраф. ЦГСН келет бир жол жазып кетет, СЕИ келет бир жол жазып кетет. Болду, тура беришет. Ал жерде бир точканын доходу, эң аз эле күнүнө 10 миң сомдон 50 миң сомго чейин. Мынакей. 10 миң сомдон 50 миң сом, ал кандай андай бизнес кимде бар? Экология биздин тармактагы адистерге сөз тийгизип атасыңар, экологияны бузуп атасыңар деп туруп бир катуу чара көргөнгө укугу барбы? Биз тараптан жанатан бери айтылганда сөздөргө жооп бере кетели. Жанатан компанияларга эмнеге барып штраф албайсыңар силер? Угуп турсаңыз. Конкретно тендерден Биз утулган тарабынан компания. мына жанагы штраф менен эле токтоп каласыңарбы деп атпайсыңарбы? Бизде административдик кодекс, укук бузуулар жөнүндө кодекси жана кылмыш жаза кодекси бар. Биз укук бузуу жөнүндө кодексти биз штраф салабыз, айыппул салабыз. Эгерде дагы эле уланта турган болсок, кылмыш жаза кодекси бар. Ал боюнча иштер чара колдонуу үчүн биз прокуратура органдарына жана укук коргоо органдарына кайрылабыз. Бул боюнча мына жанагы биз укук коргоо органына прокуратурага прокуратурага кайрылдыңар, иш козгоду, кылмыш иш козгоду. Азыр канча иш козголду? Өткөн жылкы айткылачы, канча иш козголду? Мен алардын канча иш козголгонун алар мага отчет бербейт. Мен ошондуктан быйыл азыр мына изилдөө иштери болуп атат. Конкреттүү фамилиялар барбы? Ошо иш козголгон, мыналарды момча саны жок дегенде конкреттүү фигуралардын фамилияларын айта албасаңыздар да саны. Момча кишиге иш козголду деген. Бул жерде иш козголгону боюнча биздин жанагы жазылган кат менен иликтөө иштери жүрүп атат. Анан алар прокуратура алардын иликтөө иштерине биз кийлигише албайбыз да. Бирок булар иликтөөнүн жыйынтыгы менен мэрияга предписание киргизип, эскертме кагаз киргизебиз деди. Ушу полигондун жанагы чечилбей аткан көйгөйлөрү чечүү үчүн. Жана ошондой эле бардык. Мына вице-мэрлер бири кетип, бири келип, бул Бишкек мэриясычы багы некачественный кадрлардын куду свалкадагыдай полигондо айланып калган азыр. Эмне болуп атат? Акыбалын көрүп атабыз го. Мэрлер өзү эмне болуп атат?
Көрөбүз мына Абдыкадыр, мына Эмилбек Абдыкадыровду да канча иштейт. Опытный, жашы көп нерсени көрүп калды, эми бир топко барып калды деп биз ушул киши келген үмүт кылганбыз. Ушул киши келгенден бери түтөгөн, кандан бетер түтүп атат. Аз көбөйдү. Бул жерде деген жанагы Чыңгыз айтып атпайбы? Швейный отходдор депчи. Мисалы үчүн мына шаарда эртең менен эрте келаткандачы, бүт немелерди алып келет дагы шаардагы турган ящиктер турбайбы? Ошого алып келип туруп аңтарып салат. А силер ал жака немени видео наблюдение койгонгор менен бул жактагы түшкөн ящиктен эртең менен машина жүктөп алып барып айкап жүрүп атат. Ал жерине Аны да сен айтып кетсем наказание болот. кыла албайсыңар. Азыркы Адамдардын ак сезиминде да жок. Кошумча суроо, күнүгө канча тонна мусор таштанды ошол жерге азыр толукталып? шашпай бир четтен айтып берейин. Биринчисинен ошол проблема швейный отход. Мисалы тазалыктын машинеси 17-19 куб. Выгружаться баштаганда жарымы швейный отход. Анан ушул көйгөйдү чечүү үчүн азыр мэриядан Ташкентке делегация барып келди. Атайын ошо Ташкент шаары ошо сорттоо үчүн бир биздин менталитетке жакыныраак жеңил жол табышыптыр. 600 пункт ачышыптыр Ташкент шаарынын ичинде. Анан ал пунктту ошо атайын бир жок, үйдүн ошо мусорный бак, мусор ыргыткан жер, таштанды ыргыткан жер, үйдүн жанындагы эле бактарын. Ошолорду бекитип, ичине бир кишини бекитип, ал киши адамдар алып келген баштыктарды чачып ошол жерден сорттогонун сорттоп бөлүп, анан сорттолбогонун өзүнчө эметип, анан өзүбүз ошо элди четинен баштайлык деп атабыз да, сортировкага көндүргөнү. Анткени биринчиден Адил мырза туура айтып кетти, эл өзүнөн үйдөн башталыш керек да. Үйдөн биз өзүбүз Планды жакшы кылып атыпсыздар. Качан башталат? Ошого эртең бүрсү күнү. Ооба, абдан кыска срок берди. Азыр мына БГ, глав архитектура менен управление муниципального имущества ошо жерлердин вопросун чечип атышат. Биринчи биздики пилотный ар бир районунда 5-өйдөн ачылат. Ал как раз ушу санитарный полигондун основной функциясы биринчиси захоронение, экинчиси администрирование да, ошо сорттоо биздики да. Биз ошону баштап, буюрса 20 жерден баштап жакшы иш жүрүп кеткен болсо, шаар бою эле санын көбөйтүп, анан ошол полигонго объемун, самое главное, чтобы меньше приходило. Будет меньше приходить, меньше гореть будет. Эми сиздерди бул жерге сындайлы же болбосо башка бир чара колдонулу деп чакырган жокпуз. Албетте көрүнүп турган факт бул, түтүп атат күндө деген маселе. Ошого тийиштүү органдар жооп берсин. Эмне үчүн бул түтүн өчпөйт деген. Эмне үчүн биздин экология булганып атат, эмне үчүн биздин тургундардын, шаар жашоочуларынын ден соолугуна зыян келип атат деген эле маселе. Биздин 28 000 сом айыппул салып койгондон башка экологдордун кандай чарасы бар? Башка эмне кылса болот дагы? Бул санитардык полигон боюнча биз андан ары укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Өзүн өзү билемдик менен дагы улантып атат. Булар отту өчүрбөй атат. Эч кандай чара колдонбойт. Мэрия тарабынан мисалы үчүн жана мусор таштанды сорттоочу завод уже туруп калыш керек болчу бул убакка чейин проект боюнчачы. Ал курулбай атат. Полигонду жаба аласыңарбы силер? Укуңар барбы? Полигонду жаба албайбыз. Мына өрттөнүп атсачы, мына шаардын ичинде эле бир жер өрттөнүп атса, баса калып сейгип жабат да, мындай айтканда жаап өчүргүлө эме депчи, күйгөнгө уруксат бербейт да. Эмнеге жапканга азыр мына элдер ууланып атса, ошо уунун булагын эмнеге жаба албайсыңар? Даже барыш. Адил мырза, сиздин сурооңуз туура суроо. Негизи жабыш керек бул. Мындай өрттөнүп атса, бул жерди жабыш керек. Бирок азыркы учурда биз таштандыны бул жерди жапсак, биз башка жерге анда таштанды чогултушубуз керек да. Башка жер, башка свалка, башка таштанды жай ачылып. Жок, былтыр Новиков бул эметкен, премьер болуп турганда, болду да. Былтыр эле айтканда сентябрда жаңы полигонду ачам деп. Мэрия тарабынан ошол кылган жок, ал мындай айткандачы, кылган жок. Анан дагы бир дайыр суроо, Бакыт мырза. Бул жерде мына жаңы полигонго 10 миллион, башы 9 болчу, кошулуп отур, ошо 10 миллионго жакындады да. 10 миллионго мындай айткандай, алтындан полигон салынып атат да. Алтындан, анткени 10 миллион деген 10 миллион евро да? Евро салынып атат. Бирок ал жаңы полигон делечи, ушундай шарт менен 5 жылда, 10 жылда кайра эле толот да.
Анан ошондуктан суроо да. Мына могу силер айтып кетпедиңерби жанагы закрытый мусорный площадка. Муну мына мен какшап атканыма 2 жыл болду да. 2 жыл болду. Канча мэрлер келди, какша кирем, эч ким кылгысы келбейт. Анан кийин Алмаз баштады. Мэр, Оштун мэри. Анан кирип көрсөттүм, эй, мына Алмаз кылып атат, колунан келип атат. Силердин колуңардан келбейби деп какшап, анан кийин мындай кичине кыймылдады да, проектисин жазып бердим, эй, момундай оңой эле көп акча кетпейт деп. Анткени ошо башынан сорттомоюнча, анан кийин жанагы мусоросортировочный завод деп атпайбы? Ал жерге 6,5 миллионго деп жазылган, мына айтканда ошол сортировочный, ал сортировочный өзүн актабайт. Шаардан эле баклашкан баарын уже терип кетет. Мына ачык эле айтайын да, азыр жана мусор мафия, аларга бомждор иштейт жанагындай кишилер. Жанагында сапоктор менен да иштешет булар. Алардын башында турган бирөөлөр. Алар каймактарын баарын алып кетип, квадрат метр акча алып. Проблемаларын баарын тек алып барат. Мен санап чыктым, мусор сортировочный завод актабайт экен. Азыр мына араң мына миллион жатса, актабай жатса, эми салып койгула, анда 100 миллиондон төлөш керек булар. 100 миллион евро жылына. Күндө миллион сомдон түшүп атса, анда завод салса деле өзүн актай турган маселе экен да. Эмне үчүн актабайт? Эмнеге актабайт да? Анткени баклашканы шаардан терип кетип атат да. Каймактарын терип кетип атат да. Ошол үчүн биз ошол закрытый пункт площадканы даярдап атабыз да. Эгерде ошол жактан урдап кетип аткан болсо, биз ошону өзүбүздө алып калабыз да. Бул долбоор негизинде Адил мырза туура айтат, максимальный платеж 80 миллион сом болот бир жолукусу. Бир жылдык 40 миллиондон 2 жолдон төп турабыз жылына. Ошого пландалынган, бирок бизде дагы ал көйгөйдү түшүнүп, ошо полигонго чейин вторичный сырье жетпей калгандыгынан бул как раз эки маселени да чечет. Шаардагы мусорный площадкалардын тегеретеси таза болот, объем жеткирилип аткан кемейет, анан ошол вторичный сырьенун акчасы мэрияга түшүп турат да. Бакыт мырза, мен бул жерде студент кезде ошол 20 жашта, андан бери 40 жыл өттү. Мен 20-24 жашта ошол жер свалка болчу да. Ал кезде жок, мен түтөгөнү билбейм. Ошол жака барып төккөнү билчүмүн да, мен студент болуп окуп жүргөн кезде. Ошондон бери топтоп келди. Ошол ал кезде ал свалка болгон кезде бул ал шаардын чети болчу. Ал жерде жыл массивтер жок болчу. Азыр мына Дордойдун жарымы башталат, Теңдик башталат, Мурас Ордо, Алтын Казык, Алтын Ордо, Калыс Ордо, андан нар жагы Сезбишкекке чейин каптап кетет. Орточо эсеп менен эле биз минимум 10 миң калк деп атабыз. Мына мектептеги ошол бир мектепте эле 2000 бала окуп атпайбы? Бир мектептин өзүндө эле 86да. Дал барып мектептин үстүндө ошол жерде түтөп, кээде чейин момундай аралыкта мына Чыңгыз мырзаны мен көрбөйм. Ушундай түтүн болот. Момунтип дымалап туруп, эптеп машинага чыгып туруп айдап кетип каласың да. Анан мен бул жердечи жабыш керек, давно жабыш керек. Анан жабайлык деп неме кылган, мынакей мурда жаптык деп. Ал жапканда ошол уландысына эле кетип атат, Чыңгыз. Уланып эле кетип атат ал жердечи. Ал жерде жер жок да, төгө турган жер жок. Ал эми ушул неме мынакей Кытайларга берип атат, түрктөргө берип атат. Бишкек канча заводдорду куруп атат, аэропорттун ортолугунда жерлерди көрүп атпайбызбы? Кантип кыргыз элинин ден соолугу үчүн ушун таштай турган ошо полигон табылбайт. Мен таң калам да. Ошол жерге бакты келет деп бир алдады жителдердин баары. Эми дагы бир маселеге кайрылып кетели. Сиз мына 20-30 жыл мурдакы маселеге кайрылып атасыз. 40 жыл мурун ушундай болчу. Жаңыдан ошо жерге төгүлүп баштагандагы маселе мына 40-50 жылдан кийин бүгүнкү акыбалга келип кептелип атат да. Медет мырза, бул глобалдуу маселеден дагы бир маселе бар. Мындан сырткары дагы бир 5-10 жылда так ушул шаардын сыртындагы полигондун кейпин кие турган мына Военно Антоновка деп коебуз, Новопавловка деп коебуз, ошол жакта эки полигон уюшулуп атат. Несанкционированный. Ал жердин трансформациясы да жок. Эмне үчүн барып экологдор барып чара көрбөйсүздөр? Ал жакта дагы бүгүнкү көрүнүштөгүдөй түтүн каптап атат. Дагы сиздердин маалымат катышыңыздарга рахмат. Өткөндө барып 1-2 күн ошо сиздердин экологдордун жардамы менен ошону суу менен сээп өчүргөнгө туура келди. Ал эми 1 күндүк, 2 күндүк баягы ден соолугуна арачы болдук. Мындайча айтканда, бирок ал жер дагы кийин ошо глобалдуу маселеге айланып бүгүнкү күндө
Şu emes сельхоз угодиянын жанында турат да. Жанында эмелер, сельхоз угодия. Жанында суу агып атат, мындай айткандачы. Ал жерге мына свалка чыганда эч кандай шарт жок. Эмнеге жаппайсыңар? Бул маселе жанында эле турат го тиги полигон, мына Бишкек санитарный полигон жанында эле турат. Билесизби ошол жакта полигондорду? Биздин Чүй облусу боюнча өзүнчө башкармалык бар. Биз алардын сиздерге башка министрликке башка. Биздин министрликке башка. Мен аларга бул маселе боюнча кабардар болуш керек. Сиз айткан боюнча жанагы оттун өчүрдүк деп атпайсыңарбы? Биз бул маселе боюнча Чүй облустук управлениясына бул маселени сөзсүздө маалымдайбыз. Эгер ошол жактагы таштандыларды алып келсе, бул жака борбордук полигонго киргизгенге мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Эгер кийин завод ачылып, бардыгы жай-жайына сортировка башталса, ооба, мүмкүн. Завод серио керек да мындайча айтканда, туурабы? Биз 2016-жылда ошо күз болуш керек эле, ошо жолду жапканда адамдарчы. Мен да аралашып калгам. Бирок мен ошол жерде болгон эмесмин. Ошол жерден барып туруп милициядан кармап кетип, балдарды уруп, ошондон кийин мына элди дагы не болуп калды да. Мына элге каршы. Бизчи биз кыргыздар качан токтотобуз мындай бири-бирибизди колдогонду, бири-бирибизге зыян келтиргенди, биз таптакыр бирибиз менен кырылышып, бирибиз менен тытышып, ушул тойбоздордун заманына туш болуп калдык да. Деги эле бир тоёюн деген киши жок. Келет мэри жейт толтурат, келет мэри Суракматов не болду? Мына келди, жеди, мына строительный компанияларын өстүрдү, шаар үчүн не жасады? Эчтеке жасады, эчтеке жасаган жок деп айтам. Мен мына Эмил Абдыкадыровго деле мен ишенбейм, мисалы үчүн. Опыты кандай болгондо да ишенбейм. Мына ошол киши бир жолу өткөндө депутаттар барганда барды. Рахмат дагы ошо Сурабалдайга чыркырап ошо кичинекей чыканактай кыз депутаттарды уюштуруп барып ошол жерге. Рахмат, убактыбыз бүтүп калды. Эми мындан результат чыкпайт. Бүгүнкү катышып бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү катышып кеткендерди атап өтөйүн. Бишкек санитардык полигонунун директору Чыңгыз Асылбаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Бишкек шаардык регионалдык башкармалыгынын бөлүм башчысы Анарбек уулу Медетбек жана экологтор кеңешинин катчысы активист Адил Назаров, муну менен катар Калыс Ордо конушунун тургуну Акмарал Абдыкалыкова биздин программабызга катышты. Мен бир нерсени эскерте кетейин. Мына тамекинин кутучасында бүткүл дүйнөлүк салмакты сактоо уюму эскертет. Эгерде тамеки чексеңиз, мынабы сыртындагы сүрөттөрдөгүдөй болуп ооруга чалдыгасыз деп турат. Демек, биз айткап аткан полигондун чекесиндеги конуштун тургундары тамеки чеккени дагы, чекпегени дагы мына ушул ооруларга чалдыгып жатат. Саламатта калыңыздар.